2021-жылдын 6 айында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары өлкөнүн бардык аймактарында жалпы элдин коопсуздугун камсыздап, кылмыштуулукка каршы күрөшүп, жүктөлгөн милдеттерди аткарып келди. Мамлекеттик деңгээлдеги коомдук саясий иш-чаралар болуп эсептелген Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону өткөрүүдө, Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча референдумду жана жергиликтүү кеңештердин шайлоолорун өткөрүүдө 10 миңден ашык кызматкер коомдук коопсуздукту камсыздап, жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, массалык башаламандыктарга, коомдук жайларда оор жана өтө оор кылмыштарга, одоно укук бузууларга жол берилген жок. Кыргыз милициясы өлкөнүн ички коопсуздугун көзөмөлдөгөн, коомдук туруктуулукту сактоого ишенимдүү кадам алган, коомдук саясий турмушу заман талабына жараша өзгөрүп, элге кызмат кылуунун жаңы этабын баштады. Азыркы мезгилде өлкөнүн коомдук коопсуздугун көз карагендей сактаган Кыргыз милициясынын эр азаматтары эл алдында берген анттарынын өтөөсүнө чыгып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө эрдиктерди көрсөтүп келет. Баткен облусунун аймагында орун алып өткөн чек ара окуяларында өлкөбүздүн башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен бирге алдыңкы катарда элдин коопсуздугун камсыздап, өлкөнү коргоо боюнча жүктөлгөн милдеттерди аткарды. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Ысык көл облусундагы туристтик аймактарында коомдук тартипти камсыздоо максатында туристтик милиция түзүлүп, кыска мөөнөттүн ичинде коомдук тартипти сактоодо өзүнүн ыкчамдыгын жана жогорку деңгээлдеги ишмердүүлүгүн көрсөтө алды. Туристтик милиция кызматы кыска мөөнөттүн ичинде атайын кызмат кылууга ылайыктуу кийим-кечек жана атайын техникалык каражаттар менен камсыз кылынды. Жарандардын ички иштер органдарынан талап кылына турган тактамаларды алуусу үчүн алыскы айылдарда жашаган элдин шаардык борборлорго келип, узун кезекке туруп, убара болуусуна бөгөт коюу максатында ар бир облустун борборунда жана райондордо бардыгы болуп, республика боюнча 31 борбор, бирдиктүү терезе аталышындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүү пункттары жарандарды тейлөөдө. Алардын 6 пункту быйылкы жылы ишке киргизилди. Коомчулук менен жеринде иш алып барууну күчөтүү максатында Чүй облусунун Аламүдүн районунун Байтык айылында коомдук алдын алуу борбору ачылып, ишке киргизилди. Учурда республика боюнча 532 коомдук алдын алуу борборлору милициянын жана жергиликтүү бийлик органдары, аксакалдар соттору, аялдар кеңеши жана жаштар тобу менен коомдук тартипти сактоо багытында өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келүүдө. Коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, анын ичинде элдин социалдык турмуш тиричилигине терс таасирин тийгизген уурулук, мал уурулук, тоноочулук, алдамчылык, каракчылык сыяктуу кылмыштарга бөгөт коюп, коомдо жат көрүнгөн ар түрдүү окуялардын алдын алуу үчүн жана ички иштер органдарынын санариптештирүү багытында ишмердигин чыңдоо боюнча республиканын аймагында жалпы 230 видео камералар 87 коомдук жайларга, 130 мал базарларга орнотулуп, ишке киргизилди. Элдин көйгөйүн жеринде чечип, сервистик тейлөө көрсөтүү максатында республикабыздын бардык аймактарында жарандарды жеринде кабыл алып, маселесин чечүүгө арналган бардык шарты түзүлгөн 50 даана автоунаа менен милициянын көчмө кабылдамасы аталыштагы эл арасында автоунаа менен жүрүүчү пункттар ишке киргизилди. Коомдук тартипти сактоону, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү чыңдоо максатында өзгөчө чек ара аймактарында коомдук тартипти камсыздоону ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн Нарын облусунун Кочкор, Баткен облусунун Кадамжай райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары курулду. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Сакалды айылында, Ноокат районундагы Жаңы Базар айылында милициянын айылдык бөлүмчөсүнүн имараттары курулуп, ишке берилди. Нарын шаарында Нарын областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине арналып курулган жаңы көп кабаттуу, жаркыраган, бардык шарты бар үй тапшырылды. Азыркы мезгилде Ош областык жана Ош шаардык ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлерине арналган көп кабаттуу, заманбап долбоор менен башталган үйдүн курулушу да аяктап калды. Ошондой эле Бишкек шаарында да ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн мезгил талабына ылайык бардык шарты келишкен көп кабаттуу үйдүн курулушу да аяктоонун алдында турат. Чек ара аймактарында жашаган элдин коопсуздугун камсыздап, эл тараптан келип түшкөн чакырууларга ыкчам чыгууну жүргүзүп, маселелерди жеринде чечүүгө карата элге кызмат көрсөтүү үчүн Баткен облусунун Лейлек районундагы Интернационал айылында имараттын курулуш иштери аяктап, Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери жайгаштырылган. Ошондой эле учурда коомдук тартипти сактоо максатында Баткен районундагы Көкташ айылында эски мектепте жайгашкан Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн өзүнчө ротасынын кызматкерлери үчүн атайын имараттардын жана
казармасынын курулуш иштери да кызуу жүрүп жаткан кези. Эл аралык уюшкан кылмыштуулукка, экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүнүн эң маанилүү фактору мамлекеттердин тыгыз кызматташуусу жана биргелешип иш алып баруусу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбеков Казакстан Республикасынын, Тажикстан Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын жана Түркмөнстан Республикасынын ички иштер министрлери менен эл аралык уюмдар, Бириккен Улуттар уюмунун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча Бишкектеги уюмдары менен болгон түздөн-түз жолугушууларынын негизинде өз ара кызматташуу, кылмыштуулукка каршы биргеликте күрөшүү боюнча негизги документтерге кол коюлду. Жер-жердеги ички иштер органдарынын ишмердигин координациялап, элди тейлөөнү күчөтүп, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү чыңдоо максатында Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын имараты оңдоп түзөө жана кайрадан жаңылоо иштери жүргүзүлүп, жер-жердеги ыкчам кырды алдын абалына жана жарандардын коопсуздугуна байланышкан учурларды онлайн көз салуу үчүн тиешелүү заманбап технологиялар менен жабдылды. Ишмердикти күчөтүү багытында эл аралык өнөктөштөрдүн жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен жер-жердеги ички иштер органдарына 19 автоунаа таратылып берилди. 8 автоунаа Баткен облусуна, 11 автоунаа Чүй, Ысык көл, Жалал Абад, Нарын, Талас облустарына берилген. Жогорудагы иштерден тышкары бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин алдында дагы бир катар аткара турган иштер турат. Элдин коопсуз жашоосун камсыздап, коомго ар түрдүү коркунучтарды жараткан баардык учурларга, заманбап чакырыктарга татыктуу туруштук берип, элдин коопсуздугун камсыздоону ийгиликтүү ишке ашыруу максатында Ички иштер министрлигинин ишмердигин жакшыртуу боюнча оптимизациялоо иштери жүргүзүлүп баштады. Анын негизги максаты коомдук тартипти, жол кыймылынын эрежелерин бузууларды, кылмыштуулукту, зомбулуктарды, жаш балдарга, өспүрүмдөргө карата кылмыштарды жана элге жат көрүнгөн окуяларды алдын алуу үчүн профилактика иштерин күчтөндүрүү болуп эсептелет. Коомдук тартипти сактоо, элге кызмат кылуу коомдун талабы, элибиздин талабы жана реформанын да бирден бир талабы. Тартип сакчылары жаңы заманбап техникалары менен камсыз болууда. Ошол эле учурда коомдук коопсуздукту жана укуктук тартипти сактоого жөндөмдүү жана мобилдүү болушу зарыл. Анткени мезгил талабы мына ушундай. Ал эми коомчулук менен кызматташтыкты бекемдөө жана дайыма элдин ишениминде болуу бул жаңылануу процессинин өзөгү болуп эсептелет. Ички иштер министрлигинин бүгүнкү кадр саясаты өздүк курамды, өз ишин сүйгөн профессионалдар менен толуктоо. Кызматкерлердин өздүгүнө өзгөчө көңүл бурулганда анын ишмердүүлүгү, профессионалдуулугу гана каралбастан анын адеп ахлак сапаттарына жана руханий маданий жагына да өзгөчө көңүл бурулат. Милиция кызматы сыйга да, мактоого да татыктуу. Албетте сын да болушу кажет. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ички иштер органдары ачык түрдө иштеп жатат. Милициянын кадыр баркына доо кетирип, ар түрдүү коррупциялык учурларга аралашкан фактылар министрликтин ички иликтөө кызматы тарабынан катуу көзөмөлгө алынып, таза эмес кызматкерлерден арылуу иш процесси үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө. Азыркы учурда эгерде кызматкер кылмыш жасап, жарандарга мыйзамсыз нерселерди жасаган болсо, анда аларга милициянын катарында орун жок экендигин жакшы баамдашат. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында тарбия иштеринин системасын жакшыртуу программасы жана милиция кызматкерлеринин этика кодекси сыяктуу маанилүү концептуалдык документтерди ишке ашыруу талабы милициянын кызматкерлеринин кулк мүнөзү, жүрүш турушу, анын ичинен жаш муундагы милиция кызматкерлерине насаатчылык боюнча ардагерлер кеңешинин иш аракеттери менен жүргүзүлөт. Өлкөбүздөгү туруктуулукту сактоого ишенимдүү турган кыргыз милициясынын коомдук социалдык турмушу заман талабына ыктап өзгөрүүгө багыт алды жана 2021 жылдын 1,5 жылдыгында коомдук тартипти сактоодо кызматтык милдеттерин так аткаруу менен милициянын ишмердүүлүгү толугу менен өзгөртүлүп, милицияга болгон ишенимин актоо, милицияда кызмат кылуу ар бир кызматкер үчүн сыймык экендиги жана милиция жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик жана ак ниеттүүлүк менен аткарууга багытталган кайра жаралуунун мезгили эл ишенимине кайрылып келүү дооруна багытталды.